Ümittün otun jandırgan, үй için ayram şangılgan. Ömürgü bizden alıp gelgen eneler üçün can burman. Kaygımdı tarttın tenselip, karızlar kim var menşelik. Jük bolgon günüm estesem, jürögüm moruy töykölüm. Alamdı nurga bölöysün, ak köyden. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз элим. Бүгүн биз 94 жаштагы апанын үйүндө меймандабыз. Ар үйдө ак сакалдуу кары болсун деген аруу тилек менен Нускалуу апабыздын кебине кеп кезегин берсек. Aylanayınlar, men Atbaşıda Malakanov Hasan'ın kızımın. Oşo Malakanov Hasan жаңы үйленген кезінде төрөлүпмүн. Алар ошо кайсы айда төрөгөнүн, кайсы айда атам неме билбейт алар. Жашта биринчи баласы менмин. Ошондон анан жүрүп, андан кийин менин 6 айлык кезимде мени таята тайынан багып алыптыр. Анан багып алгандан кийин аяктан жүрүп аларды бат эле ошо жалгыз эле баласы бар экен таята тайынан. Анан ошол түгөй болсун деп багып алып анан кийин барганда аларды түгөй болмок турсун кайра бат эле аймап саймап жутуп ийип эле. Анан ошол жакта жашап калам. Ал Жамбылакта жашап жүргөн кезимде анан атам 8 март дегенде келсе машина жок. Араба менен буудай тартып, тигинтип минтет экен. Анан энем байкуш айтып бар, атаман калган bir gilem бар эле, bir чоң нан салган таба бар эле. Ошону ала кел деп. Анан атам келип ошо кадимкидей билем. Арабадан buğday салып берип бизге. Анан ошол таба килемдерди алып кеткен. Анан алып кеткенден кийин кайра Атбашыда ошо жашап жүрүп, анан мен болсо алар неметкенен ошо жерде калып эле, анан атам кой, бу балам эми ар кайсы жерде жүрүп тигинтип минтеткен деп таятам уста эле. Kızlardın yaptığın жүгөн куюшкандарын жаптык жасатчу. Ошолорду жасап жүрүп эле анан кийин аякка барганда мен ата-энемен чоочун болуп калдым да, бакма болуп. Анан ал жерден болбой баягы өмүккө тиякта усанып атат дейт таш өтөктө. Баланса жерде дейт десе эле сууну билбей, ууну билбей эле катып жүрүп эле. Анан ошо таятамдын колунда жүрүп, чоңойгом. Андан кийин атам согушка кетип, согуштан келип, 5 балалуу болгондон кийин. Анан атамдын колунда чоңоюп, анан турмушка чыгам. Турмушка а кезде чыга турганда эле шарт жок. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Жашты билемби. Анан тиги илгери баланы биз көрбөй, бизди бала көрбөй эле, абышка кемпир эле келип эле куда түшүп эле алам деп эле ошентип кетчү. Анан ал чоң ата, чоң энем келип эле мен төл башымды бербейм.
Бағып алғанға бербеймін десе болбой. Атам Қарағайқырқанға кетті сөкен. Бербе, Алисаны бербе десе болбой беріп қойып бұр. Анан ошондон ошақта жүріп соңғы бөлөк өсіп қалып эле. Анан қайра келіп, атам қайра алып келіп қолына тапшырып берейін ата-энесін деп. Анан аларға баш бербей өйдө болып жүріп, анан кейін ошо жашқа келдім айланайын. Ал илгеримде соғыштың уақытында киім жоқ киеріңе. Қош десе қойдың артындасың, өш десе үйдің артындасың. А деген арыпты білбейсің. Анан да енем байқұш ошонто эле. Анан мен де жерден жақсы эле айтты, бу асыр күйөөгө чыга албайт. Күйөнүн өтөлүн ала албайт. Бербейм кызымды деп атам. Ага болбойт, ошо Алапай деген чоңотан бар эле. Қаныш деген өсө эле тарбиялап алат. Өсө эле үйрөтүп алат. Ошондо атам согуштан келгенде ошо атамын кийип келген кийимдеринен кичиртип, көйнөк сөйнөк жасап, тигинтип минтип берген. Кийим кетеси жок, бербейм десе болбой. Өсө эле кийинтип алат. Өсө эле үйрөтүп алат деп эле берди. Анан кийин үйрөнөм бе? Баягы илгерки эски адат менен эле жүрөм. Анан өйдө болуп. Токтобойм, бат эле айгырдалды эле, суунун аркы өсө эле балшебек. Ал жерден бери көзсө сууну кетсе эле качып келем. Ошо Жамангул деген иним бар. Бул курсак ачып эле качып келди. Тамакка тогусуп, ускаштырып алып апарып, түшүрүп кой үйүнө деп. Ошентип кайра илгери күйөөдөн чыгарып алганды жаман көрүштү. Ошентип эле берип, ошентип жүрүп эле анан аяктан төрөбөй койдум. Анан бул төрөсө теке да туйт, бука да туйт, төрөбөйт. Анан туубаган катындан туяктуу этик өйдөдөп эле. Өйдө төмөн болуп жүрүп анан ушул турмушка келдим айланайындар. Эми Кудай ошону куткылсын, жаман эмес мына. Канча баланы тарбиялап өстүрдүңүздөр? Ошондо ал мурдакы күйөөмөн такыр төрөбөй койдум, экөөбүсө түшүп калды. Андан кийин бу экинчи күйөөмө келгенде биринчим Какен. Какенден кийин анан кийин 4 кыз төрөдүм. 4 кыз төрөсөм атам жерип, 3 кыз, ата-энеге 3 кыз, төбөңдөн урган 4 кыз деп. Энем байкуш жерип, бирөө эркек балалуу болобу, кыз балалуу болобу, өзүнүн кызынын жаны калса эле болбодубу десе, болбой. Анан ал энем арданып атамдын сөзүнө. Анан келип тиги бала көргөнү. Анан дегеле ушунтуп дейт, 4 кызым 4-өң алып кет, мен дегеле тентип кетейин, тиги бу деп ошонсем. Энем байкуш, кайда кетесиң? Менде ата да жок, эне да жок, бир тууган да жок, эже сиңди жок. Менин атам да сенсиң, энем да сенсиң, бир тууганым да сенсиң. Атаң айта берет. Кетпе деп таштап койду. Анан ошонтип эле кетип калыштан үйүнөн кымдай чөйчөк болсо деле, кашык болсо деле болгонун ташый берди да кыскасы. Ал чалымдай турчу. Бу мен энем өсү жетим өскөн эме. Ал мен чалымда жетим, анан Абдулда көзүн эч жамандыгыбыз жок, бир тууганыбыз жок, ата агабыз жок. Анан ошон үчүн эметип атат. Сен кийбе, Абдулда ага кий, сен ичпе, Абдулда ага ичир. Кетпе, менин атамсың, энемсиң, бир тууганымсың деп койду. Ошо энемдин сөзү менен эле кабыл алып туруп калып эле анан мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошентип 4 кызды да төрөдүм. Андан кийин төрөбөй, тиги бу эркек төрөбөй деп жүрүп анан 4 кыздан кийин анан эркек төрөдүм.
Апай, өзүңүздүн мүнөзүңүз мырза мүнөз экен. Балдарыңыздан ким сизден мүнөзүңүздү тартты? Балдарымдан менин мүнөзүмү тарткан 10-чу балам. 10-чу балам азыр 4 балалы болду. 3 эркек, 1 кыз бар. Ошо менин мүнөзүмдө ошол бар. Анан бу какен эң улуум да. Бул болсо баягы кичине оргуларга отун жаргы дегендей балак шалак дей түшөт да. Мен айтам буларга, сабырдуу болгула, токтомдуу болгула, тинденде болбогула деп. Ошол айранайындар. Кудай ушуну кут кылсын. Ага тууган ак уругу менен аман болушун, жубайлары менен жуп болсун. Эми ушу жашка келдим, Алла Таала Кудайым мындан аркы жашты. Ушул акыл, ушул эсимен ажыратпаса жашай берейин. Айнып алдып барасам, айтам Аллама жалынам. Айнытпа, алдытпа, акыл эсимен ажырата көрбө деп. Ушинтип тилек тилеп отурам айланайын. Тилегимди Кудай кабыл кылсын. Бала чака небире чөбүрөм аман болсун. Калганы кан тактасында, калк ордунда болсо калганы буйруганы болот. Буйруган ашты ичем, буйруган кийимди кийем. Деп отурам айланайындар. Өзүмө жакын эле ушу эң улуу кызым эле ушу какен эле. Мындан башка киши канчалык баарысы эле жакшы эле бергенсип, жакшы эле сыйлайт. Буга жетпейт да кыскасы. Өзүм да бир жакка барсам, буга келмейин чалым кылбайм. Калмысынбайсыз. Бул эле жакшы карап, бул эле күйүмдү, бул эле бышымдуу болгондой боло берем да, кыскасы. Бала кезиңизде эркек мүнөз болупсуз, мырза мүнөз болупсуз, үй окатына кандай элеңиз? Кол өнөрчүлүк. Ай, алдыңа кетейин, илгери үй окат деген жок да. Илгеркилер эмне? Өш десе уйдун артында, кош десе койдун артында, же саат жок, же эчтеке жок. Тамдын көлөкөсүн саат кылып алып, арпаны ошону көрүп, буга чейин арпаны күйшейм, буга чейин тартам. Бул көлөкө бизерге келгиче жарманы жасайм. Анан куям деп эле биздин кысматыбыз эле ошо болчу. Андан артык кысмат жок болчу да. Анан кийин Алла Тааланын буйругу менен анда дагы кемпирлер, соку жаргылсакты бербей койсоң, соку сенин соотуң, сок белек сенин кыягың. Сен күйөөгө кеткенде соку сок белекти эки жагыңа байлап беребиз. Жаргылсакты артып беребиз дешип. Ошентчү. Анан эми түм эле кыбыр этсе Кудай кылбасын асыркылар эмне? Соку жаргылсак эмес. Тамагыбыз соосун тиштеп атса кенедей чымчып жеп атпайбы. Андакы жашоо башка болсо айланайындар. Эми Кудай ушу жашооңорду эле кут кылсын. Калк ордунда кан тактасында болуп эле аламат болбосун балам. Абдан жакшы. Өзүңүз сөзмөр адам экенсиз. Апаңыздан, атаңыздан өткөнбү бул сизге? Iya. Сөзмөр экенсиз, куюлуштуруп сүйлөйсүз. Анан сөз жагын Кудай кылбасын. Айрыксам көзүн көрбөй калып, үйдө турганда өзүңөн эле сөзмөр, өзүңөн эле ырчы болуп берет экенсиң. Отуруп алып, кыңылдап ырлай берем. Кара кыя кескен таш, кайкысын ашып малдатат. Карып калган кезимде кайгы менен таң атат деп. Кызыл кыя бел кашат, кыясын ашып малдатат. Кыйналып турган көзүм көрбөй калган кезимде кыйноо менен таң атат деп. Өзүм ойду тоону айтып чалдырап отура берем. Эмне кылам анан? Эрмек да. Огондурлардан да ырдап коесузбу?
Оғондурлардан илгерки бағы ким Мусқал Өмірқағанованың тектір саз тебіші ойнай тұрдық қаз. Тең туш айрылса термелбей кетет көссендер. Құрбы саз қуышы ойнай тұрдық қаз. Құрдаштан құрдаш айрылса құрсалбай кетет көссендер деп. Аларды асыр бұл жөнелері де батпайым. Агестер ошалордай сосуырдатуымын. Анан қарылық қаршы келгенде өсіңгілі башы ипереткенсің да. Анда сіздің ырдағаныңыз, сөз мөрлігіңіз, туңғызыңыз қакене жеге дағы жұққан кен да? Бұл ошо тімілі ырдағанды айтып кем, аста бұтым тіге тамдың батыры көрігіп кетет. Ақырын әлі басар ағырдасаң бұтым деп келем. Анан мен дағы ошо жаш кесімді ошондо саңқылдап, қарағай, тоолорду аралап жүріп, қиқырып өкіріп ұрдатуымда. Анан ойттыр ошо. Андан жаштық кестеп қалдыңыз. Жаштық кесте естегенде ең алғач емне келет көз алдыңызға? Жаштық кесті естегенде ең алдында айданайын құдайым, жаш кесте жүргенім, Ақсайда жашағаным, тиінкенім, минткенім, елге асырқылар күйесінен сен деп айтса көрсетеді да сонында. Күйеден көрбеген қордықты көр, ұқпағанды ұғып, айғырға мінгісі барып, жеткендерде ұқпырық менен салабы, баққан менен салабы, ойлайым ошондо, емнісін мен тіге ошондо құлап түшіп, өліп қалбай, тирүү қалғамын. Ошо айғырдың аттың жалын бек қармап алып, адырдан адыр немесе дағы чығылбай неметкеніме деп ойлап қалам ошо. Анан алдата алам, ошондой қордықтарды көріп жүріп, ушу жашқа келдім айланайын. Эми Кудай ошону куткызсын, айттан. Алдата алама миң мертеме шүгүр. Ушуну Кудай куткыл, айнытпа, алдытпа, акыл эсимен ажыратпа деп тилеп отурам эми. Абдан жакшы. Көзүңүз көрбөй калган учурдан бери сиздин эрмегиңиз эмне? Менин эрмегим могу радияны такай угам. Ошо радияда эмне болгонду бүт угуп, ошону неметтем да. Башка иш кыла албасам, аш кыла албасам. Мисал үчүн эшикке чык, нары берип атсайт. Ой, эшикке чыкканда же тиякты көрө албасам, же биякты көрө албасам. Эмне кызыкчылыгы бар анын? Деп болбойм, ошо үйдө эле отурам анан. Ошо радиядан бары жоктугу, ошонун алар эмнени айтат, ошонун баарысын илгирбей жасайм. Жанагы ооруган сыктаганда минт, ант дегенде бүт жасайм ошонун. Ошолордон айта кетсеңиз, кайсыларды, кайсы көнүгүүлөрдү жасап атасыз? Мисал үчүн ошондо мындай ооруп кыйналып атсаң, тигинт минтесе, жанагы комуз сертип ант минтесе, ошо комуздун күбүсү менен моминтип, минтип, тиягымы, биягымы минтип, анан колум менен минтип, денеңди кыймылдап, колум менен ошо комузду минтип, анан минтип, массаж жасап, бияк колуму массаж жасап, ошонто берем ошо. Бүт ошо медиктердин айтканын эмне айтса ошону бүт жасайм да. Мында отурганда буту колумду дагы шалдырып, кээ бирлери бутумду саргып, шишип, анан минтип дейт. Мында отурганда мен бутумду да жөн отургузбайм. Минтип, элесепет тепкенсип, минтип, кыймылдатып, маршрутка жасай берем да кыскасы. Ошентип эместен малтага иштегендер. Неберелериңизден сиздин сөз мөрлүгүңүздү тарткандар барбы?
Кимиси жакын жүрөгүңүзгө, көңүлүңүзгө? Баары сиздин небереңиз? Баарысы бирдей болбойт. Мен эркек төрөбөй жүрүп ошо 4 кыздан кийин эркек төрөгөм, ошо Өмүрбек деп. Ошол чукул анан эң кичиги монунчу балам. Эркек азыр өзүнүн 3 уулу, 1 кызы бар. 4 балалы. Ошол экөө күйүмдүү, эң улуусу, эң кичүүсү күйүмдүү да. Апа, зериккенде кээде ырдап коет экенсиз. Ошол ырыңыздан ырдай отуруңуз. Кара бир кыя kesкен таш, кайкысын ашып мал жаттат. Карыпко келген кезинде кайгы гана мени таң атат. Кысыл бир кыя kesкен таш, кыранын ашып мал жаттат. Көзүм бир көрбөй калган кезинде ошо кыйноого мени таң атат. Сай боюнда эле жекенди, жекендин түбөлү беккенби. Сай бойлоп жүрүп олтурсам, мен алмаз менен айыда эле жетемби. Көл боюнда эле жекенди, жекендин түбөлү беккенби. Көл бойлоп жүрүп олтурсам, мен ат башыда не биле төбүрөмө жетемби. Ушуну да менен өрүмдү, кыскартамын бүттөмүн. Ушул кырдын аягын не биле төбүрөм, аман эсен болушун күтөмүн. Абдан жакшы, абдан жакшы. Карысы бардын ырысы бар дейт апа. Балпайган төрүбүздө сизге окшогон карыларыбыз көп болсун. Мынакей неберелериңиздин да туулган күнү болуп отурат. Айда менен Алмаздагы бактылуу жубайлардан болсун. Алардын тапкан балдары аман эсен болсун. Азиреттин үйлөнүү тоюнда ушундай жакшынакай акыл насаат сөздөрүңүздү, батаңыздарды берип туруңуз. Башында төрүндө өзүңүз олтуруңуз. Анан мына кыбыра көргөнү турасыз. Кыбыраңыз да өмүрлүү бактылуу болсун. Анан тыбыра көрүңүз, мойнуңузда тыбырап турсын тыбыраларыңыз. Айткан акыл кептериңиздин баары биздин кулагыбызга аябай сонун угулуп, сактап атабыз. Анан сизге бир арнап ыр жаза калдым азыр. Илхомдор келип калды да. Апама бажырайып көктүү сонун ачылган, аппак гүлдү тутамдадым, камдадым. Ак баракка сиз жөнүндө жазылган арно ырын өзүңүзгө арнадым. Кызың үчүн мээрим төгүп караган, кымбат мага бал-бал жанган көздөрүң. Ар убакта кубат берет дайыма, акыл айтып дем күч берген сөздөрүң. Насаат берип тарбияга үндөгөн, кумдай сиңген кулагыма айтканың. Түбөлүккө эсте калат бардыгы, сезимимдин түпкүрүндө сактадым. Кейип турган аянычтуу жүрөктөн, болбосунчу көкүрөктө эч капаң. Балдар үчүн түйшүк тартпай эч качан, узак жашап өмүрлүү бол жан апам дейт. Мындан да узак жашаңыз, 100дөн ашык жашаңыз. Арасы кызыңыз сизди көрүп толкунданып заматта ыргасып коюптур. Өркүндөй берсин. Ар бир баскан жерде кадамыңа гүл өстүргөн жакшы патриот кыздардансың. Ошол ишиң илгерилей берсин. Көп жакшылыктарды каалайм. Бар бол, аман бол, калемиң сыясы кургабасын. Рахмат. Аркылуу талаптын ээси да аркылуу. Мен эми апама арнап илгерки ырлардан ырдап коеюн сиздин жаш чагыңыздагы.
Sevindim ölümdey, ey nazik yumuşak gönlümdey. Erçiklikte ettik barattın, ayelesin özgü körümdey. Bilirsin esini de, aynı içini de, belgisiz göz görümdey. Şarkıra baksa sutunu, sen yazdın güldü kulpunu. Kıyamda kıyak araştın, ay olsun ünsüz umdunu. Gök koşu aylana, cılmaydı yaygana. Olsun ünsüz umdunu. Elisi o şol yürüttün, soğusunday taza yürüttün. Algaç gözün arlardan, ay aç gibi sensin cürüttün. Bilirsin esinde, ayrıtın geçini de, aç kışı sensin cürüttün. Bilirsin esinde, hayrutin içinde, aç kıçı sensin çürüttün. Ne yapar? Vay rahmet. Sizni görüp tasirlenip sonları yazıp apaya. Rahmet adına etti. Sizin canınızda oturup sizin söz mü ördünüz? Yeni görgün topu sattı, o şunun için aytkan da. Biz erteden ele bekerinen aytılganımız. Ata Meke Turbayev'i yeni Meke Turbayev'i Ata Beker Turbayev'i de. Oturunuz kaldıcı. Gel çaydan içkile gel. Apa astınızga çay koyup koydum, çay içeriniz. Almaz menen Aida'дағы бактылуу өмүр сүрүп, жанагы тапкан уул кыздардын урматсыйын көрсүн, апа. Ошо жерде да сиз отуруңуз. Азиреттиңиз үйрөнгөндө Азиреттин тоюна күбө болуп батаңызды берип, анан Азиреттин дагы уул кыздарын көрүңүз. Кыбыраны, чөбөрө кыбыра болуп атпайбы, небере чөбөрө кыбыра. Çöyle görüp atladı. Азыр чөбөрө. Яман кыбыра көрөт да. Siz çay içmeyin. Ауышкасы каза болгондо канча болду апан? Канча жашында каза болду? 84 yaşında oldu. Бирөө өлө тың басып жүрчү, Atam негизи bu neme? Atam мындай движенияны жакшы көргөн кишилер да. Atam нары менен Акбаштын ортосун жөө басып койчу. 45 километрде. Жөө басып койчу. Анан айылдагылардын койгон кличкасы бар болчу, Москвич деген. Акбаштын ортосун жөө басат эле да 45 километрден ошентип. Ошон сизде bu үйү жок, жайы жок, жөнүндө басып жүргөн киши деп ойлогон турат. Анан Атбашыдан бири Максутов Курманбек деген өлүп. Ошого барып ушу чүйлүк, көлдүк, бүт баарысы барган тура. Анан ошондо бул чалымдын эстелиги бар да. Батырбек жасатып койдурган. Ушу Москваштын ушунча бала чака небире сөбүрөсү бар беле. Бакуш Москваш деп баарысы Куран окуптур. Ошондо Асыл кошунан бар Султангасы деген. Ошол айтып келди. Акенди кишинин баары тааныйт турбайбы ушинтип.
Ушунча бала чакка үй жайы аялы баласы бар беле деп Кур'an окушту деп айтыптыр. Жүгүрүп жүрсө эле мында үй жок, жай жок, жөнүнө желип жүрөт деп ойлогон тура. Ушул жалпы эл журтубузга салам. Ушул бүгүн апамды атайын кадырлап, кастарлап келип, ушу небере чөбөрөлөрүнө куттуктоо айттырып аткан силерге биринчиден чоң рахмат айтам. Ишиңерде ийгилик болсун. Ар дайым эле эл камында боло бериңиздер, бар болуңуздар. Бүгүнкү күндүн шылтоосу менен биз ушу алыскы Москва жергесинде жүргөн күйөө балам Алмаз, кызым Аида экөөнү Кудай Таалам кошкон экен. Экөөнүн туулган күнү бир күн 22 ноябрь. Кайра ошол өздөрүнүн туулган күнүндө кеңешип кесип баш кошушту эле. Мына жаман эмес, бир уул, бир кыздын ата энеси ошолордун туулган күндөрү кут болсун, ден соолуктары чың болсун, эмне ой максат менен ушу алыскы жерде жүрсө ошонун баары ишке ашып, ойлогон ойлоруна жетсин, тилеген тилектерине жетсин. Ушул апам берип аткан батасы кабыл болуп, ушул апам жашына жетишсин. Бар бололу, аман бололу. Жалпы элиме да тынччылык, токчулук, молчулук каалайм. Ошону менен бирге эле балдарымдын баштарын таштан жаратсын Кудайым. Менин болгон байлыктарым ошолор бар болушун, өмүрлүү, бактылуу болушун. Эми бүгүнкү күндө мен өзүм 67 жашка чыгып атам. Апам болсо 97 жашка чыгып атат. Эми балдары деле бар, келиндери деле бар. Шартка, турмуш шартка байланыштуу. Апамды ушу 2,5 жылдан бери өзүм багып атам. Керелдин кечке үйдөбүз. Баягы апамдын ой тилеги орундалсын, кичине көңүлүндөгүдөй болсун, оюндагыдай болсун деген аракетим менен ушул апамды багып атам 2,5 жылдан бери. Кудай Таалам ушу батасы тийип, биз дагы ден соолукта болуп, тилеген тилектерибизге жетип жашайлы деген ниет. Апам ушу 97ге чыкты. Эки көзү эле көрбөйт, же болбосо акылы тунук. Бардык эс тутуму жакшы. Радиодо эмне укса, эмнени билсе, ошонун баарын кайра бизге үйрөтөт, бизге айтып берет. Бардык эле менин телтең туштарым келеби, бала чака сиңдилерим келеби. Ай, мен жашыма жетем десеңер эле, нервиңерди сактагыла дейт, нерв болбогула дейт. Нерв болбой, үйдө ынтымакта, берекеде жашасаңар эле, мен жашыма жетесиңер дейт. Кудай Таалам ошол айткан тилек пейилдерин кабыл кылсын. Өзүм 67ге чыксам деле мен апам үчүн баламын да. Апам көп нерселерди үйрөтөт, көп нерселерди айтат. Анда мындай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы дейт. Чынында эле мен апамдан дагы деле ар нерселерди үйрөнөм. Куш келипсиздер. Келгениңиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ар дайым ишиңиздер илгерилей берсин. Ден соолукта болгула. Жалпы кыргыз элиме ынтымак каалайм. Тилектеш бололу барыбыз. Элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, мамлекетибизде байгетчилик болсун. Балдарыбыз жалпы кыргыз элибиз жалпы аман эсен болсун. Эми бул жерде дагы бир нерсе күйөө балам менен кызымдын туулган күндөрү менен куттуктайм. Өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун. Ойлогон ой максаттарына, тилеген тилектерине жетип, жанда жүргөн эки балама өмүр тилегимди берелерме. Аман эсен болсун. Апама дагы чоң рахмат. Мына биздин кашырыкта отурат. 97 жашка чыкса дагы биз менен отуруп сүйлөшөбүз. Өткөн кеткенде отуруп жакшыбыз. Апамдын ден соолугу жакшы. Дагы жашасын деп тилек кылып атабыз.
жақсылық болсын. Сіздерге чоң рахмат. Разыбыз. Аман-есен болыңыздар. Ардайым ушундай жақсылық тойлар көп болсын. Қырғыз жұртшылығызда тіршілік болсын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, жақсылық болсын. Сіздерге чоң разым. Мен эми ушул апамды болсо байкадыңар, анча-мынча кошу ырдап коет. Бир эле немеси баягы азыркы ырдалып турган элдик ырлардан жатка биле албайт. А так өзү кошуп, жамактап, ырдап кетет да. Ошо апамдан калган неме болсо керек, мен да аздыр көптүр ырдап коем. Азыр эми ушу балдарыма арнап Эсенбек Мадамбековдун «Балама» деген ырын ырдап коеюн. Балдарымдын туулган күнү кут болсун. Ушул ыр гүл десте катары арнап коеюн. Samağında yeter kulacım, sabırında yeter kubatım. Başkalarına hiçbir almazmaz, barbayılırım mülküm burası. Çövrüm aldığına gittiğin at başıдағы bala çaqqam Ömürbegim, Temirbegim, Bakıtbegim, Talantbegim barısı ömürlü olsun, baktılı olsun, köp yaşasın, kıynalbay, kıstalbay, el o kalk orunda, kan taktasında olsun, alamat bol olsun aylanayınlar. Kuday oşol orumu Kuday kut kılsın, ömür olsun, örüşü jayık bolsun. Oşolordun katarında almasın ayıdan 22 noyabr tuğulgan günü
туылған күндері құт болсын, үйленген үйлері, үйлену тойы құт болсын, өмір ұсын, өріші жайық болсын. Алмасымдың баласы, Асырет қызы, Маду, аман есен бақталайлы, ырыс кешілікті жаштардан болып, ата-енесіне күйімді болсын айланайын. Ошолорға тілеген тілегіме алда Таала Құдайым қабыл қылсын. Халық орында қан тақтасында болсын, аламат бол болсын. Абдан жакшы апа, эми сиздин жашыңыз жакшы жаш экен. Кудайым бизге да ошол жашты буйрусун. Жалпы кыргыз элине көрүүчүлөргө бир акпатаңызды берип коюңуз. Айланайындар, ушинтип келип ушу мени кадырлап, сыйлап, ушинтип атканыңарга чоң рахмат. Халық орында болсын, қан тақтасында болсын, аламат бол болсын. Аға туған ағырыңар менен, жубайларыңар менен жұп болып, ештекеден кемібей, бақталайлы, ырыс кешікті, бақытты үй бүлөдө жашағыла. Омин, Алла аппар, ушу батамды Құдай құт қылсын, омин. Халық орында қан тақтасында болсын. Olsun senin doğulan günün, tuttuk da seni, geldik biz bugün. Olsun senin doğulan günün, tuttuk da seni, geldik biz bugün. Bastar kondu genince ayıp, dostlarımdı bütüpsün, dostlarımdan alovaydan. Ар бир үйдө аксакалдуу кары болсун. Апаларыбызды, аталарыбызды аздектеп сыйлап алалык. Ар бир жаш муундун жүрөгүндө түнөк тапчу сөздөрдү айткан апакебизге ыраазычылык билдиребиз.